ушул бир гана туалет болуп атат да, эң мези туалет болуп атат бизге. Эң коркунучтуу келемиштер бар. Мына мени чебиремем келет туалетке. Коркуп кирбейт туалетке. Болду ушул жерде, каламиштердин баардыгы болду ушул жерде. Адеткана, но мусорлар. Кээде мусорду өрттөп ташташат. Буусу ушундай барып бизди каптайт. Жаман жашайт. Забыт, анан кийин жол жакка чейин мусорду ушу кээде өрттөп ташташат да. Жана мусордучу жыйтына вообще невозможно да. Өзүн дагы жоопту көрөбүз. Эгерде туалетти кандайдыр ремонт иштеп отурмасаңдар, убакыт ошо ремонтко чейин жаап, жана кулап чейин иш бетин токтоп турабыз. Эгерде мындай кылып, жана аябай абалдар начардачы. Кана сен бuyakta жеткиликтүү жетекчиң бар деп. Эмне иштеп жүрбөйт? Жерге түшүндүрүү иштери буга чейин берияга берип катып берилген. Азыркы учурда жаңы проектный туалеттер курулуп атат. Эмне болуп атат? Жаңы туалеттер курулууда. Бул эски туалет. Азыр жеринде барып көрөлүк. Эмнеге билбейсиз? 12 миң кат бар экен дейт. Эмнеге сиз кайсы жерде туалет бар экен, кайсы жерде свалка бар экен, сиз билишиңиз керек. Биздин туалетибиз миллионго курулган, бирок муну колдонбойбуз. Жабык бул туалет, мына эски туалетти колдонобуз. Бул мусор постоянно ушундай акыбалда. Бир жумада 1-2 жолу график менен алынат. Ну уже ысык күн, чымын деген үйдү толо. Адеткана, но мусорлар. Кээде мусорду өрттөп ташташат. Буусу ушундай барып бизди каптайт. Звугу онтип нарагыз бензоколонка, мир автозапчастное мастерство да. Кетет ошонун наракка. Ушундан эл пайдаланат. Ушуну контейнерлерди коюп шаар болгондон кийин жапжашнакай кылып койсо болот мынакей. Бул үйүбүз. Үйлөр. Бул жерде адамдар жашашат, мында балдар ойношот чыгып. Биринчи орунда туалет маселеси. Мына ушунча этаж үйлөр турат. Бул жакта да үйлөр турат. Муну чоң зданиялар турат. Мына өзүңүз көрүп атасыз, айлантта көрүңүз. Эч бир зданиянын ичинде туалет жок. Ар бир жаран ушул туалетке чыкканга муктаж да. Бул туалет менин билишим боюнча 56-жылдан бери пайдаланышка берилген туалет экен да. Сиз эже ичине да кирип көрүңүз. Азыркы жаңы туалет 1 миллион 200 миң акча кетти деди. Бул 1 миллион 200 миңдик туалет эмес да. Унитаз кылып койгон. Унитазга суу болбосо, азыр өзүңүз адый мисал үйүңүздө 5 жаран жашасаңыз, bir күн сырада суу өчкөндө туалетиңиз кандай бардак болуп кетет. Жыттанып кетет, почти үйүңүздөгү туалеттер жыттан кирет. Сиз кириңиз, бул туалетти да көрүңүз, жаңы туалетти состояниясын да көрүңүз. Бизге окшогон объемдуулар туалетке батпайт. Ушуну Садыр Нуркожоевич өз көзөмөлүңүзгө алыңыз. Бул тууралуу биз канча жарандарга, акимге кайрылдык, губернаторго кайрылдык. Эч ким келип бизди көйгөйүбүздү уккан да жок. Келип бир жаран текширип, биз мына туалет тууралуу текширдик, мына минтидик деген адамды биз көрө элекпиз эже. Кечиресиз, бул ажаткананы, демек бул жерде жашаган көп кабаттуу үйдүн тургундары да колдонобу? Бардык колдонот. Ушу канча здания болсо этажка, бул здания, бул жактагылар, бул жактагылар полный бардыгы келет эже. Жер үйлөрдү да кээ-биркилер мына 6-10 да туалети жоктору бар. Бул туалетке кирсеңиз, чоң келемиштер бар. Азыр бардык ору женский жактан жугат да. Бул туалетке кирсеңиз, бут баскыңыз келбейт. Бутуңузду булгап, буну каяка апарып жуам деп ойлоносуз. Сырада күндөрү суу чыкпайт, талапка жооп бербейт. Ону үйдө жашайм мен. Ошол жерден ушу туалетке келемин. Түндө дагы ушул жерге келебиз. Мына ушу туалетке келебиз. Мынакей туалетибиз болсо авария кылып бүтүрдү буну ям. Оңдоп коюшпайт. Жаңы туалетибиз бүтө эле. Түндө дагы, күндүзү дагы келебиз. Каалаганда өчөткө туруп калабыз. Аяктан бияктан келгенде. Эң коркунучтуу келемиштер бар. Мына мени чебиремем келет туалетке. Коркуп кирбейт туалетке. Чекесине эле отуруп кете берет. Ошо келемиштен коркуп. Тиштеп алат деп. Ана мына он ягы ham жатат, бүт мусор болуп, же тазалап коюшкан. Мына ягы болсо үйүлүп жатат. Келемиш келген биздин эмедегичи. Туалетке да келемиш көп келет да. Туалетибиздин акыбалы ушул. Ичинен жаракка кеткен. Балдарды ойната албайбыз. Эшикке чай иче албайбыз. Мусордун баардыгы
учуп барат эшиктин алдына. Чымын болду ошол жерде, каламиштердин баардыгы болду ошол жерде. Кандай жакшы болду билбейм, бизде эч ким караган адам жок. Мынакей ошол жерде жителдердин баардыгы ошо туалетке келет. Мына туалетибиздин акыбалы ушул. Мусорубуз ошол жерде. Бу жерде жашашка да аябай жаман болуп атабыз чындыгында. Бетибизге чачырып атат жүктөгөн сайын. Чымын чиркейдин баардыгы ушул жерде. Негизи ушул ажаткананы жалпы канча адам пайдаланат, канча үй бүлө, канча кожолук? Эми ушу 100дөн ашат да. Ушул жерде жашашка аябай бизге кыйын болуп калды.